Биринчи каналда телевизор программасы, аны мен Самат Асипов алып барам, саламатсыздарбы. Жайкы эс алуу мезгилине карата өлкөдө туристтик милиция өзүнүн ишин күчөтүлгөн тартипте алып бара баштамакчы. Айрыкча Ысык көлдө туристтердин коопсуздугуна кам көрүү маанилүү маселе. Быйыл болсо Кыргызстанда 1-сентябрдан тартып президенттин тапшырмасынын негизинде айдоочулардан жол эрежелери боюнча сынак алуу жараяны башталат. Буга карата даярдык иштери жана азыркы сыноо мезгилинде жүргүзүлүп жаткан сурамжылоолор тууралуу бүгүнкү программадан көрө аласыздар. Алгач программабызды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жана Бишкек шаарынын кайгуул милициясы өткөргөн рейдтин жүрүшү жана анда орун алган окуялар менен баштасак. Тартип коргоо органдары адаттагыдай эле ушул дем алыш күндөрү дагы Борбор калаада атайын рейд өткөрүп, мыйзам бузган жарандарга карата катаал чараларды көрдү. Тартип сакчылары күзөткө чыгаары менен эле милициянын 102 ыкчам номуруна шаар тургундарынан телефон чалуу келип түштү. Алар Бишкектеги конуштардын биринде белгисиз бир адам тынчтык бербей, маал-маалы менен ызы-чуу салып жатканын айтып, милициядан жардам сурашкан. Айтылган дарек боюнча дароо жерине барган милиция кызматкерлери мына жаранды кармап, ага карата бардык тиешелүү болгон текшерүү иш-чараларын өткөрүү үчүн алгач республикалык наркология борборуна алып келишти. Андан соң бул адамдын кыймыл-аракетине юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү протокол толтурулду. Siz ayttam o. Yok, dört beni sürüyor. Yok, dört beni. Bekle, sen beni sürüyor, ben bir parça bile. Bilirsin. Ne işte? Üçekin ayet koş, bak şu üçten sonra da. Bu yüz, parkova запрещен. Parkova запрещен? Abi, parkova запрещен, üşürme ciddi. Ana. Al, движение запрещен bu üçek. Ana. Yürüyü de sana benim sürüyor odası diye bakıyorsun. Bir parça uç. Üşürme ciddi ne anda? Üçten sürüyor odası. Üşürme ciddi deniz de kimdi? Üşürme ciddi? Парковка запрещена. Парковка запрещена? Остановка запрещена. Ошо парковка остановка. 128 ошо сиз айткан. Остановка деп запрещена. Парковка запрещена 128, а 127. Болду да, конечно. Айттым да. Айттым сен 127 десең. Токтоп. Берсиң баягы, берсиң тетиги. Ана, о, билсең сурайбы. Бул жума адаттагыдай эле Борбор калаада спирт ичимдигин ичип машина айдаган айдоочулар көп болду. Шектүү унаалар текшериле баштаганда эле республикалык наркология борборуна мына сиздер көрүп жаткан Opel автоунаасынын айдоочусу алынып келинди. Спирт ичимдигин ашыкча ичип алгандыктан бирде кызматкерлерди сөгүп, бирде кечирим сурап, укук коргоо кызматкерлерин бир топ убарага салды. 10. Сөгүмбө чек. Не? Все, братан. Форма кийсек кичине Баке. Кандай сөгүп атасың? Все. Сабак школда киши алды ага. Сөгүнбө дейм ой. Açmayın. Жанында өзүн тастыктоочу документтери жок болгондуктан инспекторлор айдоочунун уюлдук телефонун карап, түндүк тиркемесинен өздүгүн тактоо боюнча суранышты. Бирок мындай талапка да баш ийбей, бул жерде иштеп жаткан бардык кызматкерлердин убактысын алды. Бул эмек ошондой могул жерден кетесиз. Жок, эми ал. Мол бишимен иштеп алайын. Жок, мен сага. Жок, эркекче айт. Эми ал эчтеке кылбайт, мен. Жок, братан, я тебе сказал. Вот этот человек отсюда не уйдет. Пока вот он не уйдет. Бересиңби? Мага бересиңби? Жок, бул кетсе бересиңби? Ачасыңбы? Ни в коем случае. Ты недостоин этого. Ты недостоин. Вот он недостоин. А ты тогда мне открой, Хайрат. Мен жаңы эле келдим. Я тебе же хотел помочь же. А так ты недостоин. Ты недостоин. Ты же даже рядом близко не стоишь. Жыйынтыгында бул жарандын өздүгү такталып, мыйзам чегинде унаасы айып аянтчасына киргизилип, өзүнө болсо тиешелүү протоколдор толтурулуп берилди. 17 май күнү 2025 жылы Арка Аламиндин айылында эс алуучу жайдан түшүп жаткан унаа регулировка кылып аткан кезде саат 11:00 чамаларында Opel Zafira үлгүсүндө автоунаа кара багаж тилкемеген келип, биздин жаныбызга келип кайра рядка кирип кетти. Биз тосуп текшерген учурда айдоочусу мас абалында экен. Айдоочусу мас абалында болгондуктан автоунаасын айып кора жайына токтотуп, наркология бөлүмүнө алып келип,
тийиштүү экспертизаны өткөздүк. Тийиштүү экспертизанын негизинде айдоочу мас абалында болуп чыкты. Эми айдоочуга укук бузуу кодексинин 193-беренен негизинде протокол түзүлдү. Рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлери Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен айдоочусу мас абалда деген шек менен мынабул Hyundai Accent үлгүсүндөгү автоунааны токтотту. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Текшерүү учурунда айдоочудан алкоголдук ичимдиктин жыты келип жатты. Анын ичкен ичпегенин расмий аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна алынып келинип, бул жерде спирт ичимдигин ичип алып машина айдап жүргөндүгү расмий тастыкталды. Айдоочунун ичкендиги аныкталгандан кийин ал кечирим сурап, тиешелүү документтерге кол коюп жаткан учурда жанына бир айым келип, кол койбо деп толтурулган протоколдорду айырып салууга аракет кылды. Был в нетрезвом состоянии. Ой, ты не напишешь. Нет. Аталган жаранга мыйзам чегинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ал эми материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Байке, мындай кылалы. Биз жанагы үйүңүзгө барасызбы? Жүрүңүз, ошо үйүңүзгө таштайбыз, машинаны ошол жерден алып кетебиз. Жүрүңүз байке. Мен балдарымда чоң рахмат. Жок, Кетиңиз. Анда алып кетем. Алып кетермиз, алып кетебиз. Бүгүн 17.05.2025-жылы Абдумомун Элсанова көчөлөрүнүн кешинде Hyundai Accent машинасын токтоткондо мас абалында шектелип, наркологияга алып көрүлгөнү мастыгы ич алгандыгы такталып, тийиштүү протоколдорду түзүп бердик. Ичимдик ичип алып машина айдап, анысы аз келгенсип тартип коргоо кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аларды убарага салган учурлар көп эле кездешет. Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен кармалган мынабул айдоочу дагы кызматкерлерге тиешелүү документтерин толук көрсөтпөй, аларды бир топ убара кылды. Аталган жаранга айдоочунун укуктары мыйзам чегинде түшүндүрүлдү. Сөзгө келбей жаткан мас айдоочу ал ортодо окуяны тасмага түшүрүп жаткан биздин чыгармачыл топтон күчүн чыгарып, болгон өнөрүн көрсөтүп жатты. Акыры баардык текшерүү иштери жүргүзүлүп бүткөн соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, иш сотко өткөрүлүп берилди. Ким чоңгусуз? Азыр 5 мүнөт, 10 мүнөт, байкем келет, тайкем келет ке мен карабайм. Келиңиз, акылыңызды берип коюңуз. Өзүңүз келесиз. Берете камеру, нет? Бериңиз, андайын өчүрөм, бир менче өчүрбөйм, аркасында ээртип жүрөм. Биздин жумуш ошол. Паспортуңуз. Паспорт у меня в телефоне. Всё, берди? Я ждала. Алдыда 25 май же акыркы коңгуроо иш-чарасы келе жатат. Жылда бул убакта мектеп окуучуларынын, айрыкча жогорку класстардын кыймыл-аракетине катуу көзөмөл кылбаса, айрым мектептердин окуучулары бул датага карата ар кандай оюн зоокторду уюштуруп, бирок анын айынан түрдүү кырсыктарга кабылып калган учурларга көп эле күбө болуп жүрөбүз. Негизи эле жашы жете элек балдардын, анын ичинен мектеп окуучуларынын кечки саат 10дон кийин ата-энесинин коштоосу жок көчөгө чыгуусуна тыюу салынат. Мына ушундан улам тартип сакчылары рейдтик иш-чаранын негизинде токтотулган кичи автобусту текшерүүгө алган. Эки кичи автобуста тең Бишкек шаарындагы номер 96 мектебинин 10 классынын окуучулары болуп чыкты. Алар Борбор калаадагы Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө алынып келинип, териштирүү иштери жүргүзүлдү. Ушул күндөрү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 10 бөлүмүнө караштуу туристтик полициясы Борбор калаада алып барып жаткан иштерин дагы да күчөттү. Буга себеп өлкөгө келген туристтердин агымы көбөйүп жаткандыгында. Мындан сырткары, туристтик милиция жай мезгилинде Мысык көлдө күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Жайкы сезондо эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо тартип коргоо органдарынын алдында турган чоң милдеттердин бири. Биздин чыгармачыл топ Борбор калаада өз ишин аткарып жаткан туристтик полициянын ишине күбө болуп, алар менен маектешип келди. Hello everyone, we're from Police Police. My name is Ajamal. And if you need to have a problem or maybe if you need information, you can just call with us. And you can call the 102 number. 102 number. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.